Саламатсыңарбы, балдар? Бүгін адаби оқу сабағы. Бүгін мен Алтаева Сапаргүл сілер менен бирге боломун. Балдар, сілер жанбарлардын балдарын кыргызча аталыштарын билесиңерби? Азаматсыңар. Анда билсеңер, сілер мен берген суроолорго так жана туура жооп бересиңер деген ойдомун. Балдар, мышык баласы эмне деп аталат? Азаматсыңар. Мышык баласы мый-мый деп аталат. Ит баласы эмне деп аталат? Туура айтасыңар. Ит баласы күчүк деп аталат. Ал эми эчки баласы эмне деп аталат? Ооба, азаматсыңар. Туура айтасыңар. Эчки баласы улак деп аталат. Кой баласы эмне деп аталат, балдар? Азаматсыңар. Кой баласы козу деп аталат. Ал эми уй баласы эмне деп аталат? Туура, уй баласы музоо деп аталат. Балдар, бул жаныбарлар кандай жаныбарлардын тобуна кирет? Азаматсыңар. Туура айтасыңар. Бул жаныбарлар үй жаныбарлар тобуна кирет. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү биздин тема ай көк музоо ай деп аталат. Сабактын максаты. Балдар, бүгүн биз көк музоонун кандай жоруктары бар экенин билебиз. Сынчыл ой жүгүртүүгө, окуяны талдай билүүгө, өз оюбузду эркин, жеткиликтүү айтууга көнүгөбүз. Мээримдүү, боорукер болууга үйрөнөбүз. Балдар, алтын эреже кабыл алабыз. Өздүк гигиенаны сактайбыз. Чыгарманы конт коюп угабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Өз оюбузду тартынбай эркин айтабыз. Бүгүнкү биздин тема ай көк музоо ай. Ушул көк музоонун азабы өттү го. Бүгүн да эмип кетти. Энесинин жолун карап турат. Келер маалын да билгеничи. Азамат көк музоого жетип кармады. Эми мунун кыйыктыгын айтпа. Мойнунан сүйрөсөң артына кетенчиктейт. Эми түрткүлөгөнгө да бирөө керек. Азамат убара болуп атып, көк музоону энесинен араң ажыратты. Анан бир азга эс алып, арыктын жээгине отурду. Караса, көк шыбактын арасында бир соонун гүлдөр өсүп туруптур. Кызыл, жашыл, сары, деги санагың жетпейт. Көк музоо жаш шыбактан үзүп жеген болуп, башын жерден албай алаксып калды. Ошол кезде Азамат бир тутам гүл терип алды. Анан ага жардамга келаткан Тина эжекесин көрдү. Аны көрүп сүйүнгөнүнөн музоонун муунганына карабай сүйрөп жөнөдү. Эжекесине гүлүн көрсөтпөй артына ката кармады. Ага байкатпай берейин деп ойлогон. Эжеси жакын келгенде: "Тина эже, мен сизге эмне берем билесизби?" деп көзүн күлмүңдөттү Азамат. "Билбейм, көрсөтчү", деди эжеси. "Мына, сиздин туулган күнүңүзгө белек кылайын деп атайын терип алгам." Караса, баягы терип алган гүлдөрдүн бири жок. Колунда уп-узун сабактары эле калыптыр. Көрсө Азамат гүлдөрүн артына катып кармап келатканда, көк музоо жеп салыптыр. Ай көк музоо ай. Азамат бир туруп колуна тутамдай кармаган гүлдүн сабактарын карап, бир көк музоону карап, эмне дээрин билбей томсоро түштү. Эжеси болгон ишти дароо түшүндү. "Эч нерсе эмес. Азаматтайым. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жей бермей, ал дагы көк музоонун адаты эмеспи? Ал ошондой соргок", деди эжеси бөбөгүн жооткотуп. Азамат музоону үйгө жеткирип коюп, кайра келип, гүлдөн терип алып, эжеме белек кылам деп ойлоп келатты. Балдар, силерге бул чыгарма жактыбы? Анда биргеликте тапшырманы аткарабыз. Балдар, аңгемени толук окуп чыгып, андан соң окуянын картасын түзөбүз. Бул жерге
башкы каармандарды жазабыз. Ал эми бул жерге окуянын башталышын жазабыз. Бул жерге болсо окуянын ортосун жазабыз. Бул жерге бул чыгармада кандай көйгөй келип чыкканын жазабыз. Ал эми бул жерге болсо окуянын аягыны жазабыз. Ал эми бул жерге болсо бул окуядан силер кандай сабак алганыңарды жазасыңар. Балдар, уй жөнүндө эмне билесиңер? Азаматсыңар. Билгендериңер боюнча кластер түзөбүз. Уй. Бул бош шакекчелердин ортосуна силер уй жөнүндө 6 сөз жазып коесуңар. Балдар, музоо деген сөзгө синквейн түзөбүз. Биринчи, атооч. Ким, эмне деген суроого жооп берет. Экинчи, музоо кандай деген суроого жооп берген 2 сөздү жазасыңар. Үчүнчү, музоо эмне кылды деген суроого жооп берген 3 сөздү жазасыңар. Төртүнчү, музоо жөнүндө 4 сөздөн турган сүйлөм же болбосо макал жазасыңар. Бешинчи, музоо деген сөздүн синонимин таап жазасыңар. Балдар, силер жумушчу дептериңерге көк музоонун кандай жоруктары бар экенин, Азамат көк шыбактын арасынан эмнелерди көрүп калгандыгын, ал Тина эжесине эмне белек даярдаганын, Азамат эжесине белегин бердиби же жокпу, Азамат эми көк музоону эмне кылат деп ойлойсуңар деген суроолорго жооп жазасыңар. Үйгө тапшырма. Балдар, аңгеме боюнча элестетип сүрөт тартасыңар. Балдар, силерге бул сабак жактыбы? Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Силер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.